Бул жерде суроолор келиптир. Ошол суроолорго билгенчиликче жооп беребиз. Билбегенибизди Кудай буйрса, устаздарыбыз тирүү алхамдулилlah, ошолордон сурап туруп жооп беребиз. Макулбу? Саат 11 болуп калды. Убактыбыз азап берди. Суроолорго өтөйлү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Kүйөөңүздү суу чачып ойнот дедиңиз го, унчукпай, урушпай жиберген күйөөгө эмне дейбиз? Суу чачкандан коркосуң да дейт. Ооба, туура эле, туура. Бул жерде даанышмандык болуш керек, урматтууган. Күйөө менен жашагандан кийин күйөө эмнени жактырат, эмнени жактырбайт. Кайсы нерсеге ыраазы, кайсы нерсеге наразы. Макулбу? Мен бул айткан сөзүм, эркектер өзүңөр эле тоодо жүрө бербей, аялыңды дагы апчык. Ойно, шариатта уруксат. Дөң күйөө алып эле отур анага деп эле өзүңүзчө эле эмне кабагыңызды сала бербең. Ага дагы керек. Ооба, эми ар ким колунда ар кандай урматтаган. Бирөө анан ошондо аялы менен эмне кылып жүр, кыдырып келе деп чыгыптыр. Шаарга чыгып, анан ашканалардын жанынан өтүп, нарга өткөндөн кийин аялы дагы сурап калыптыр, эми алып беребиз деген ойдо да. Жанагы ашканын жанындагы шашлыктын жыты өтө сонун экен, а? Деп алып беребиз деген ниетте ошентсе күйөөсү, ооба, жүр дагы өтөбүз дейт экен го. Алып бергенге акчасы жок экен да бечара. Урматтууган, суу чачып, эгер кайсы нерсе күйөөңүзгө туура келет, мына ошону кылыңыз. Макул? Жанагы ойгот дегенде дагы суу чачып ойготсун. Алда дагы хадистин шархыны жазганда Нур Мухаммад устазым бар, алдагы хадис жазып, ошондо айткан, не деген күйөөңдүн абалын кара. Пайгамбардын дуасын алам деп, анан күйөөңө суу чачып күйөөңдүн талагын алып жүрбө деген да. Макулбу? Алда дагы күйөөңүздүн табиети кайсы нерсени жактырат, ошол нерсени кылыңыз. Гусул менен намаз окуса болот дейт, ошол туурабы? Туппа туура. Сизге түшүндүрүш үчүн даарат бул бирачкасы. Гусул шабасы, братана. Ал келген учурда даарат наракка эле чыгып калат да. Гусул кылдың деген сөз бардыгы болду деген сөз да. Ошондон гусул алгандан кийин кайрадан таарат алсаңыз, бул ысраф болот. Ысраф болот, урматтуу тууган. Эми гусул алуунун сүннөтү эң биринчи таарат алып аласыз да. Анан гусул аласыз, сүннөтү мына ошол. Жок, таарат албай эле гусул алган болсоңуз дагы сизде бардыгы бар, чыгып алып каалаганча намаз окуй бересиз. Каалагандай Кур'ан окуй бересиз. Алла разы болсун. Амин. Суроо, түнкү намаз тууралуу айтыңыз. Түнкү намазды муну тахажжуд деп коебуз, урматтууган. Мунун рахаты куптандан кийин баштала берет. Куптандан кийин баштап окуй бересиз. Эркектер жария окуңуз. Тышыңыздан окуңуз. Бакыр окуңуз. Аялыңыз, о, мен күйөөм роса каар экен деп калсын. Макулбу? Аялдар болсо албетте окуңуз, урматтуу тууган. Муну түнгү чат. Эгер уктап турсаңыз, соо көбүрөөк болот. Эгер жок, уктап калып, ойгоно албай калам десеңиз, куптандан кийин каалаганча 2 ракаттан баштап туруп, каалаганча окуй бересиз. Макулбу? Албетте муну тахажжуд деп коебуз. Дават эң башталганда муну ууру намаз деп коет эле, Себеби урматтууган, уурдаганда катыраак отуруп пасыра албайсыз да. Буттун учу менен барып, Худа деп отуруп, көрбөгөй экен депчи. Тахажжуд намазды ушундай кылып окуйсуз. Эч ким көрбөй калсын, эч ким билбей калсын. Окуп бүткөндөн кийин милдет дагы кылбайсыз. Чүнтү анан дуалардын эң кабыл боло турган учуру мына ошол. Себеби күнөөнүн көпчүлүгү түндө болот. Уурулук түндө болот, зынакорлук түндө болот, адам өлтүргөн түндө болот. Ушундай жаман иштер болот кана сиз туруп Аллахка кайрылсаңыз, Алла сиз менен мактанат да. Мына менин пендем, менден сурап атат. Көрдүңөрбү периштелер деп периштелерге мактанат. Ошондон түнкү намаз бул бардык пайгамбарлардын адаты болгон. Түндө дуаларыңыз өтө кабыл болот. 2 ракат окуп алып туруп Аллахтан сураңыз. Макулбу? Мүшкүл күшат биби шейшемби жөнүндө баян кылың, барбы же жокпу? Булар жок. Булар кампирлардын кийиз китебинен алынган нерселер. Кийиз китепти табасызбы, таппайсызбы билбейм. Дүйнөдөн өтүп кетесиз. Мүшкүл күшат кылып жүрүп дүйнөдөн өтүп кетесиз. Биби шейшемби кылып жүрүп ысраф. Булар шариатта жок, урматтуу тууган. Каалайсызбы, каалабайсызбы, аны мен айтам. Анан кийин өзүңүздөр разбор кылып аласыздар. Шариатта жок нерсе. Ассаламу алейкум, устаз, сизге салаттан нария 400 хадия. Не дейт? Күндүз хан устаздын талабасы.
Nooruz bayram. Ne deydi? Assalamu alaikum ustaz. Sizge salatan nariya. 400. Maşallah boldu düşündüm. Allahu akbar. Salatan nariyan 400'ü bana hadiye kıldı. Anan Kunduzhan ustazdın talavası. Maşallah talava. Nooruz bayram bu. Yok, Nooruz bayram emas. Hadiyanızды kabul kıldım. Maşallah, Allah Teala sizden razı olsun. Hazır men bergen kitapta şu salatan nariya var. Maşallah. Aşağı жерде alımlar öz aytkan, mufassirler. Kimde kim 4444 жол толтуруп, анан дуа кылса, Аллах Таала каалаган дуасын берет. Бирок ошол дуасы күнөө болбосун да. Ана кошунам көчүп кетсин, наргысы өлүп калсын, жерини мага берсин деген болбосун. Алчы. Макул, жакшы болсоңуз кабыл болот. Nooruz майрам эмес, бул отко сыйынгандардын майрамы. Мажусилердин өчпөс от деп ошолор сыйынган. Ошондан Канзы Дакаев деген китеп бар. Арабча түшүнбөйсүз албетте, урматтуу. Kanzı Daqayıq degeni bul mayda Daqayıq öte kıldat maselelerin keni degen da. Oşol kitapta yazgan musannif aytkan, kimde kim 50 yıl ibadat kılıp, uşul Nooruz musulmandardın mayramı eken dep etiqat kılıp, büröөгө belek berse, tokum bere, jumurtka bere, ne berse dagı belek bere turgan bolsa, al 50 yıldık kılgan ibadatı şamal. Özü dinden çıkıp kafir bolup kalat деген. Ошондуктан туугандар, бул биздин майрам эмес, биздин майрамдарыбыз Али разияллаху анху айткан, күнөө кылбай өткөргөн күнүң ошол майрам деген. Ана. Жо, мага чоңураак керек десеңиз, мана бүгүн жума майрам. Хадисте экен, хаджул масакин, кедейлердин ажысы дегенде. Жо, жалпы дүйнө жүзү майрам десеңиз, ораза айт келе жатат. Анда болсо курбан айт келе жатат. Ана майрам. Эң көп майрам мусулмандарда урматтуу турган. Бирок өзүңүздүн башыңдагы төөдөй байлыкты көрбөстөн, бирөөдүн башындагы чөптөй байлыкка асылып калгансыз да. Ассаламу алейкум бактый адамдар, ва алейкум ассалам. Менин күйөөм аябай кызганат, кайнагам кошунамдан эркек аттуудан кызганат. Мага көп жала жабат. Кызгангандыгы өтө жакшы, бирок жала жапкандыгы бул Алла сактасын. Таза эң чоң күнөөлөрдүн бирөөсү таза аялдарга жала жабышлык. Ова кызганың кайнагаңыздан, кошунаңlardan кызганыңыз өтө жакшы нерсе. Анан кызганганда эле ого жок деле, ана неге сени карады? Я Алла, мен өзүм көзүмдү жаба албайм, онун көзүн каяктан жабам? Бирок ова сүйлөбөсө, аялыңызга ишене турган болсоңуз, урматтууган, туура кызганганыңыз өтө жакшы нерсе, жала жапканыңыз өтө чоң күнөө. Бул үммөттүн азыркы аялдардын даражасы ушунчалык чоң, урматтууган, мурдагы пайгамбарлардан дагы даражасы чоң аялдардын. Айтып берейин сизге. Караң. Юсуф алейхиссалам, Юсуф пайгамбарга жала жабылды. Не деди? Зулайка мени зордогон калды деди да. Жала жабылды. Юсуф ушундай кылды дегенчи. Аллах Таала эми акташ керек да мына таза адамды. Бешикте жаткан баланы жөнөтүп койду да. Бар оны чечип берип койчу деди. Бешиктеги бала не деди? Эгер алдыдан жыртылган болсо, Юсуф күнөөкөр. Аркадан жыртылган болсо, Зулайка күнөөкөр деди. Караса аркадан жыртып болду, чечилди. Юсуф таза экен деди да. Айша энебизге жала жабылды. Пайгамбарыбыздын аялы. Абу Бакыр разияллаху анхунун кызы Айша энебизге мунафыктар жала жапты. Ана зына кылды депчи. Айша энебиз ыйлап жатып 3 күн өтүп кетти да. Айша энебиз айтат, мен ушу ыйлап атып эле өлүп калат окшоймун депчи. Пайгамбарыбыз дагы шектенип калды. Эгер ошондой болсоң, айт, мен Аллахтан кечирим сурайын. Болбосом Алла баары актайт деди. Айша энебиз айтты, мен сизге актана албайм деди да. Мени Аллах хасанаттан өзү гана тапшырдым. Алла өзү билет деди. Эми Аллах Таала не кылды? Акташ үчүн Аллах Таала өзү Жабраил периштени жөнөттү. Мана өзү Куранда аят түшүрдү да. Өзү түштү. Ат-тайибату лит-тайибина ват-тайибуна лит-тайибат. Таза эркектер таза аялдар үчүн, таза аялдар таза эркектер үчүн. Айша таптаза, ошон үчүн таптаза пайгамбарга бергенбиз. Пайгамбар таптаза, ошон үчүн Айшаны бергенбиз. Булар таптаза деди да, урматтуу тууган. Аллах Таала өзү түшкөн бул үммөткө. Жаш баланы жөнөтүп койсо болот эле. Бешиктеги дагы бирөөдү сүйлөтүп койсо болот эле. Же болсо бир жаныбарды жөнөтүп койсо болот эле. Жок, бул үммөттүн даражасы ушунчалык бийик болгондуктан Аллах Таала өзү түштү, урматтуу тууган. Ошондуктан аялыңызга жала жабыштан сактаныңыз.
Albatta kızганыңыз, өзіңіз апарып келіңіз, өзіңіз işтерді бүтүрүңүз, урматтуу тууган. Кызганганыңа сүйүнүңүз, бирок жаладан коркуңуз. Аял күйөөсүнүн оң жагында туруп окуш керекпи же сол жагында туруп окуш керекпи? Намазды жамаат болуп окуганда күйөөм экөөбүз дайыма ушул маселеде талашып калабыз дейт. Экөөңүз тең алым болсоңуздар талашасыздар да. Аркада туруш керек. Оң жагында да эмес, сол жагында да эмес, аркасында турат. Бир сап аркада турат аял заты. Макулбу? Эркектер болсо, албетте бир адам болсо оң жагда турат, эки адам боло турган болсо алага аркасына өтөт. Бир туугандарым кредиттен кыйналып жатат, кутулуп кетүүнө дуа кылып коюңузчу. Жок, кредиттен мен дуа кыла албаймын. Кредит арам, урматтуу тууган. Өткөндө бирөө ачык эле сурады. Мен карызга батып калдым, жардам бере аласызбы депчи. Не карыз десем айтпайт да. Жок, не карыз десем ошо кредит алып эле дейт. Кредит алып сен мен китебимди башынан аяктан турсаң, Куранды жаттап алсаң да кутулбайсың. Кредит арам, урматтуу тууган. Ошондон өтө өзү тооба кылсын, өзү кечирим сурасын. Ушунан кутула турган болсо, экинчи не дейт? Желкемден чукур көрсүн деп дуа кылсын, анан кутулат. Макулбу? Ассаламу алейкум, устаз, суроону жарыя окубай. Унчукпай эле коюңуз, себеби аны ким айтты сизге? Дагы бир көз ачык айтты да, туурабы? Ошондуктан не кылыңыз, унчукпай эле коюңуз, көп дем салдырып, өзүңүз таза жүрүңүз, Кудай кааласа таптаза болуп каласыз. Боюнда бар аял орозо кармаса болобу? Болот, жакшы болот, Рамазан келе жатат. Качан боюмдагы балага зыян берилбейт, кармай бер деп доктурлар уруксат берген болсо. Ошол эле учурда өзүм ач калып калам экен, башым айланып кыйналат экенмин дебесе, кармасын. Кармашлык фарз өзүчү. Анан оозуну ачып алышка уруксат берилген. Уруксат берилет, оозуну ачып алган. Боюнда бар экен, уруксат, оозуну ачып ала берсе боло берет. Неге кыйналат экен? Чынында эле адамдан адам чыгыш оңой нерсе эмес. Кишиден киши чыгыш оңой нерсе эмес, урматтуу тууган. Аны көтөрүп чыгышлык. Ошондуктан буга кармашлык өзү фарз. Оозуну ачып алышлыгы уруксат. Кийин анан төрөгөндөн кийин кармап берет. Эгер боюнда бар болуп туруп, орозо дагы кармай турган болсо, я Аллах, мындай апалар менен, мындай эжелер менен биз сыймыктансак болот. Сен айтта толо отурган суайла эркектер кармабайт го, орозону кыйнабаш керек депчи. Орозо кыйналбайт. Сиз өзүңүз кыйналасыз. Түшүндүңүзбү? Ошондон азыртан даярданыңыз. Рамазан айы келе жатат, азыртан иштерди бүтүрүп, мындай кылам деп азыртан даярданыңыз. Ден соолугуңузду каратыңыз, тишиңизди азыртан оңдотуңуз. Ишиңизди азыртан бүтүрүңүз, Рамазан айында орозону кармаңыз. Пайгамбарыбыз айткан, эң бактысыз адам гана Рамазан айдан кур калат деген да. Онан кур калып сиз дүйнөдөн эч нерсеге жетишпейсиз, урматтуу тууган. Балалуу болсун деп дуа берип коюңузчу. Амин. Аллах Субхана ва Таала акыл эстүү, өңү түстүү, дин менен кыла турган, өзүнүн ыраазына жете турган, Куранды толугу менен жаттаган алим, кари, солих перзенттерди берсин. Амин. Ассаламу алейкум, устаз. Менин суроом жолук боюнча бул жерде көпчүлүк эле келиндер, кыздар жолук салынууну каалашат, бирок кайнене, ата энелер каршы. Биздин жашка жеткенде ороно бересиң дешет. Ушул ата энелер чынында эле тойгозду. Анан өткөндө чынында эле, я Алла, жок, сиздин жашыңызга жетеби жетпейби каяктан билесиз? Анан чубагыңызды устаз дагы күйгөндөн айтты да. Балаңыз намаз окуса, жолук салынса жакпаса, анда боюнда болуп келсе жагабы? Көчөдө көрүнгөн эркек менен жүрсө жагабы? Кызым түрмөгө түшүп калыптыр деген жагабы, урматтуу тууган. Ошондон аталар тооба кылыңыздар. Апалар тооба кылыңыздар. Кызыңыз кийинеби? Жолук салындырабы? Сүйүнүң, Аллага шүгүр кылыңыз. Алхамдулилла, менен ушундай мөмө чыгат деп ойлободум де. Аллах Тааланын берешендиги де. Сиз канча гырт болсоңуз дагы Аллах Таала кыздарыңызга ушундай ыймандуу кылып берип атабы? Бул Аллахтын берешендиги. Сизге берген өтө жакшылыгы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, адам баласы өлө турган болсо, бардык амалы токтойт, 3 нерсеге дагы сооп жетип турат. Биринчи, садака жариядан, мечит салган болсо, жол салган болсо, арык салган болсо, суу чыгарган болсо. Экинчиси, неден? Илимдүү балдарды калтырган болсо, салих балдарды калтырган болсо. Сизге дуа кыла тургандар ушулар да. Сизге дуа кыла тургандар ушулар, жолук салды, ушулар дуа кылат да. Ушулардын дуасы жетет, урматтуу тууган. Балаңыз өткөндө бирөөсү,
Apası tilemçilik kılıp жүрүп өлüp kaldı da beçara. Bişkekte Beyşenaliyeva menen Gogolya'da oturat bile suramçılıp. Oşantürü ölüp kaldı. Üyüde 1 milyon 200 bin somu var eken. Bir kızı var eken, aldak Amerika'da eken da. Anam bir yaktan kavar berişti. Apan ölüp kaldı, savur kıl dedi. No ladna dep telefonunu öçürüp koydu. Kömüp koygıla onu depçi. Kızınız uşunday kılış gerek beyimiz. Oşanduktan toba kılыңыз dagın. Kızlar joluk salınayın dey turgan bolsa, ata eneler barıp bazardan en jakşısını alıp berin. Çoğunu alıp berin. Kança kımbat bolsa da oşonçаны alıp beriңiz. Ya Allah, karang, azı biz kızlarda oşantip jabıntıra alбай, uzun kiyip joluk salıntıra alбай жүрөбүz. Nege? İmanının alsızlığıdan. Hazır türetski joluktar 5 son bolup kalıptı desең, alar joluk salınбайт алар. Türetski uzun köynöktөр beker tarkatып аткан desең деле кийинбейт. Nege? Anın akçası joktuğundan emes hurmаттууган. Өткөндө айттыга мактанбай да коюн шубам 1 миллион турат деди го. 1 миллионга сатып алып турган шубасын. Эми кызыңыз имандуу болайын деп жолук салынайын десе ошого каршы чыгасызбы? Биздин жашка жеткенде салына бересиң. Я Алла, бул не дегениңиз бул? Гарантияңыз бар, ошо жашка жетет деп. Этең өлүп калса сиз жооп бересиз. Яума яфирул мар'у мин ахиhi ва уммиhi ва абиhi ва сахибати ва бани. Ата баладан, кыз энеден кача турган күн келе жатат. Bir tuğandan kaça turgan күн келе жатат, урматтуу турган. Этең ошо кызыңыз айтат сизге. Айткандан мен дагы күбөлүк болом керек болсочу. Sen joluk sandırsan joluk sandırgan emessin. Men dozokka sen түз, мен üstüne turayın degenge men күбөлүк боло алам да. Мага ошондеп суроо берген, ооба жолук салдырган эмес дей алам да мен. Эми дозокко турганда астыга жатат, үстүңүзгө алып турат. Ошондой кылыш керек да, урматтуу турган. Ал учурда bir сооптан кача турган. Кызы келесе атасы аркасын карай турган, ата келесе кызы аркасын карай турган учур келет. Неге менен азыр bir сооп сурап калбасмын ушул депчи. Ошондуктан урматтуу аталар, тоба кылыңыздар. Ооба, бул жерде карышы болсо дагы жолукту салынасыз, урматтуу турган. Бул жерде ата эненин наразычылыгы өтпөйт. Мен наразымын, сен жолук салынып алсын дегенде наразычылык өтпөйт. Макулбу? Дуа кылыңыз, көрөп дуа кылыңыз, ыйлаңыз. Бизде бир агабыз Бишкекте bir туган агасы иче берди, ого апасам болуп, буга да дават камчысы менен кайтып келип ичип алат. Акырында агасыга карап туруп, чын жүрөктөн дуа кылып эми агасыга айтты да. Ага деди, ушул бойдон өтүп кетсеңиз, ушул бойдон өлүп калсаңыз, мен башымды жерге салып алып ыйлаймын деди да. Өкүр ыйлаймын. Деди, сүйүнүп калды. Бирок шайтан күлөт деди да. Ураң учуп кетти баягынча. Эгер намаз окуп аракты таштай өлсөңүз, мен сүйүнөм, шайтан ыйлайт. Кимиси сизге жакшы деди да. Деди нар ойлонуп туруп айтты. Неге мен өлсөм ыйлайсың? Шу бойдон өлүп калсам ыйлайсың. Намаз окусам неге күлөсүң? Айтты, мен вактынчалык коштошкон менен түбөлүктүү бейишке барабыз, бир туган агам менен. Ошон үчүн мен сүйүнөм деди да. Эгер ушул бойдон өлүп калсаңыз, вактынчалык дүйнөдө бирге жүрдүк. Эми бул түбөлүккө дозокто шайтан менен бирге болот. Ошон үчүн мен ыйлабай ким ыйлайт анан деди да. Ошондон кийин анан бир аз оңолгонсуп калды. Эми дагы Алла билет. Ya Allah, ошонтан жолукту салынып туруп, карындаштар, дуаны кыла бериңиз. Иншалла, албетте түшүнбөй жатат, түшүнсө өздөрү жолук алып берет эле. Түшүнсө өздөрү мактанат эле. Түшүнсө өздөрү сүйүнөт эле. Түшүнбөгөндүктөн мына ушундай бир аз карышы чыгып атат. Аллах таала кечирсин. Мындай кыздар өтө көп. Өткөндө ачык эле бирөө келип туруп, астын өлгөнү жатам депчи. Жаш кыз, 17 жашар кыз. Неге десе ата энеси жолук салынба, чечип ташла дейт экен да. Кийинде да салына бересиң, бизди уят кылып атасың сен депчи. Мен авратамды ачык качан кантип көчөдө жүрөм мен. Чачымды жаандырып алып кантип көчөдө жүрөм. Шундан көрүп өлүп калганым жакшы устаз деди да. Анан кел деп отургузуп алып ага канча сөздөр айтып, дуа кыл деп ыйлап, анда үйүңө барайын деп айтып жатып, машалла ата энеси дуанын натыйжасында. Токмоктон дагы бир кыз ушинтип жатты. Намаз окуйн десем, жол салынсам ата энем карышып атат, урушуп атат, жай намазымды жийип алып коюп атат, намаз окуп аткан жеримде. 3 жума катарга дуа кылдык, машалла 4-нчү жумада сүйүнчүлөдү ата, устаз сүйүнчү ата энем макул болду депчи. Ошонтан Кудай кааласа дуа кыла бериңиз, жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт. Кудай буйрса Аллах таала ата энеңизге дагы имандан күч кубат берип калса, өздөрү эле тооба кылып кечирим сурашат. Ассаламу алейкум, Аллах бизден ыраазы болсун, амин. Азыр ушул айда орозо кармап үзбөй тутсак, жума күнү орозо тутулбайт дейт. Ошону түшүндүрүп коюңуз. Ооба, жума күнүн өзүнө гана орозо кармалбайт.
Bir adam oruç karmay, vay keldi cuma günü takvalık kılıp karmap alıptır da, bul karahiyat, makruh bolot. Nega cuma günü bayram? Albatta birinci katarga tutup keldi, cuma günü da kelip kaldı, karmay beriniz. Öte soğuk bolot. Assalamu alaikum ustaz. Qaysıl günü tırmak alsa жақшы болады. Cuma günü alsanız жақшы болады. Күнелерiniz keçiriledi. Tırnakta alış gerek urmattoğan bu tabiattan musulmançılık bol bolsa dağı fitrat. 5 nerse. Tırnakta alışlık, erkekler murutta alışlık, koltuktun astını tazalaşlık, kindiktin astını tazalaşlık. Bu fitrattan urmattoğan. Sünnetke oturuzuşluk. Bu adam balasının tabiatıdan, o musulman bu musulman adamın debi bunun üçün neseni kılış gerek da. Adam tırmak koydurup uzun kılıp şeytanın urgası okşabay, alada alınız. Al moda emez. Al sululuk emez, al koruduk. Al koruduk. Salamatsız mı? Men özüm namaz okuyum, kuyum, içet, meni sıylavayt, kanday jaşoo bolot, tuğra kengешиңизди бериңизчи. Allah siz namaz okusanız Allah kabul kılsın. Kүйөөңүz sizde сыйлабачлыгы eç nerse emес. Allah imanыңызга күч кубат берсин. Кандай жашоо болот? Чөткө жашоо болот. Ya Allah, Kuday buyursa siz namaz okuyunuz, dua kılınız, köp ыйлаңыз. İnşallah Asiya enebizge Allah kanday soğup bergen bolsa, sizge dagı dal oşonday soğup beret. Sizin kүйөөңүz namaz okuyup içe turgun hiç nese emes. Asiya enebizдің kүйөөsü kim bolgon? Firavun bolgon. Men Kudayмын деген adam bolgon da. Men Kudayмын деген adam bolgon. Asiya enebiz iman keltirip Musa paygambarga, Allah'a işenip namaz okuyuga urat ele. Denesinde taza jeri kalbayt ele da. Oşonda da Asiya enebiz ne deytile? Bul Allah'tan sınavысы. Urup kөгөрtüp koygan tası berбей dinden çıkar albay koygandan keyin Firavun Asiya enebizdi jıgaçты kres kılıp kagıp turup oşoga butu kolun mıkka kagıp salgan. Jer betinde kres kılıp kagışlık Firavundan baştalgan. Al dağı başlaganda en birinci ayalıdan başlagan, hormatly tugan. Başka adamdan da emes, kol asılaganda emes, ayalıdan başlagan. Asiya enebiz kolu butu mıkka kagılıp turat. Ozu murdu kan, denesi kök mök. Oşol jerde turganda Musa aleyhisselam janından ötüp kaldı. Asiya enebizдің imandуулугуна, dinge болгон bekemdigine karаңыз. Oşol jerde turup Musa paygambarga kayrıldı. Ey Musa, Allah Taala menden ırazı je narazı oşonu bilip berçi dedi da. Degende paygambar Musa aytты, ey Asiya, bugünkü günü düğünü asmanı açık. Jalpı perişteleri seni kütüp jatat. Allah senden razı, suragın Allah Taala suraganыңды beret dedi da. Degende Asiya enebis oşol jerde turup dua kıldı. Anın duasını Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Tahrim suresinde bayandap koydu. Ne deyt? Rabbi ibni indeke beyten fil cenneh ve neccini min fir'aun ve amelihi ve neccini minel kavmez zalimin. Ey Rabbim, meni Firavundan, Rabbim indeke beyten, bana özüңdün aldığından üy salıp ber dedi da. Asiya enebis ne deydi? Ya Allah'ım bana özüңdün aldığından üy salıp ber. Meni Firavundan jana anın zalim kavminden meni saktagın dep dua kıldı. Allah Taala oşol zamatta canını aldı da. Duasını kabul kılıp durup canını aldı hormatly. Oşonduktan alımdarız Mukaşşafatul Kulub, Jüröklerдің açkıcı degen kitap var. Anın kırgızçası dagı çıkıp kaldı. Oşonu okusanız köp degen sözler yazılgan hormatly. Oşonda aytkan, kaysıl ayal namaz okusa, kүйөөsü aga karışı çıkıp, içip alıp, urup, sıylabay turgan bolsa, oşoga dagı sabır kılıp dünyödөн öte turgan bolsa, Allah Taala Asiya enebizge kanday soğup bergen, bul ayalga dagı dal oşondoy soğup beret deydi. Oşondan hormatly ejem, biz siz menen sыймыктасак bolot. Biz siz menen maktansak bolot. Kuday buyursa siz bekem bolunuz inşallah. Anan keyin ova. Bir ayal uşintip namaz okuyotgan kүйөөsü ura beret, tebe beret. Ayaldары, tuğandары jür alıp ketebiz desele könbeyt. Jo men jaşayım dep elечi. Ya karaçı közüңdü kөгөртө koyup turup, jo men kolu maga da tiyip ketти, eç nerse emes dep. Oşondoy bolsa dagı ayal nesi kılatken kүйөөsүнүн жақсы жағын ашырып, жаман жағын жашырыпсыз да. Koşuna baldığı durat diye doşon sedele ketpeyçi. Anan can var жерде қаза бар деп bir күннен бұл içip alıp ölüp kaldır da. Ölüp kaldırıp aparıp kömüp koygan künden başlap ayalı künde ertemenen barıp ökürü ilap keletken de kavradaç. Koşuna barıldığı tan kaldı. Şu alkaş köyünü şunca suyuyor eken. Alkaş köyünü şunca жақсы көрөк eken bul depçi. Aradan bir yıl ötse de totot betkende bari ökür etkende şu etkende
эле деп элечи. Ахыры бир кошунасы сурапты. Ушул Айылкаш күйөөңдү шунчалык сүйөт белең, шунча жакшы көрөт белең. Башта урутпачы, нене сүйлөш дейт. Анан неге bir жылдан бери барып өкүрүп келесиз? Десе айтат экен, мен молдолодон укканмын. Өлгөн адамга өкүрүп ыйласак кыйналат деп укканмын. Ошого барып өкүрүп келейин. Кыйнап келейин депчи. Кыйнай турган учур дагы келе турмак турган. Бул дүйнө вактынчалык. Ойлобоң, мен эркекмин, анан мурсам дагы кете албайт. Бул бара турган жери жок, каяка барат эле деп ойлобоң, урматтуу турган. Бардыгыбыздын бара турган жерибиз ошол жер. Кыйнай турган учур дагы келет. Өч ала турган учур дагы келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, мүйүзү бар эчки, шагы бар эчки, шагы жок эчкини сүскөн болсо, кыямат күнү ошондогу акысын алып берет деген да, урматтуу турган. Эми адам баласы кантип эле алынбай туруп бейишке кирип кетсин. Кантип алынбай туруп дозокко кирип кетсин. Жок, акы алынат. Ошондон эже сабыр кылыңыз, намазыңызга бекем боло бериңиз. Ассаламу алейкум. Сизден сурайбыз, окулбай калган каза намаз окуу үчүн ниет кылууда не деп айтса болот? Каза намазын окуган ниет кылса болбойт дешет го. Рахмат, Алла разы болсун. Жок, бизде дагы ооба, ошентип сөз бар, каза деп айтканга болбойт. Каза деген өлдү деген. Ооба да, вакыт өтүп кеткен, өлдү, ансы деле өлдү болчу. Кааласаңыз өлдү, өтүп кетти. Каза дейсизби? Боп турса, бирок маданийраак десеңиз, өтүп кеткен намаз дейсизби? Окулбай калган намаз дейсизби? Кыскасы бул карыз, окуңуз, ниет кылганда, ооба, эң алгачкы окулбай калган намазды окууга ниет кылдым. Ниет кылдым, эң алгачкы багымдаттын казасын. Өтүп кеткен намаз. Кеттиби? Эмне болуп калды? Булак эң алгачкы болуп калды. Окуйсуз, мына ошентип азайтып келе бересиз, урматтуу туган. Аллах таала бардыгыбызга карыздан кутулганга мүмкүнчүлүк берсин. Рамадан айы келе жатат. Орозо битир садакасын колу кошуна тууган уруктардан муктаж болгондор болсо, ошолорго берсе болобу? Же сөзсүз мечитке берип чек алуу шартпы дейт. Жок. Эң жакшысы мына ошол. Имамга жүктөбөң мунучу. Макул, имамга жүктөп, имам таркатат дебей, өзүңүз кошуналары бар, өзүңүздүн жакын туугандарыңыз бар, өзүңүз билген адам бар, ошого апарып бериңиз. Мен дагы Бишкекте Хайл Хижра мечитинде имаммын. Башталганда айтам. Апардан элге таркат, элге бер. Сандыкка алып келип салба. Менин дагы өзүмө жараша ишим бар. Мени кыйнабак көп. Мен анан апарып таркатышым керек. Таркаса дагы сөз кыласың, имам жеп коюптур, анан имам оякка апарыптыр, имам жегенге муктаж эмес. Макул, имамда колунда жок болсо, имамга да берсеңиз болот. Бирок туугандарыңыздан баштаңыз, ошого апарып бериңиз. Мешитке алып келип анан чек алуу деген сөз, ол имам мен жеген жокмун, мына алып келип бердиң туура, мен анакка кедейлерге бердим деген сөз ол турган. Түшүндүңүзбү? Аны алышыңыз сизге шарт эмес. Муфтияттын буйругу, урматтууган, алып келип берилген нерседен түшкөн болсо 50%-ын бересиз. Мурда 60 эле азыр 50-50 кылып койду го. Түшкөн болсо бересиз. Түшпөгөн болсо эч нерсе бербейсиз. Муфтият эч нерсе дей албайт. Түшпөптүр, мына келип көр. Ишенмесиңби, садаканы кел дагы өзүң ач дең. Ооба, имамсыз, мен деле имаммын. Келет, өзү ачат, 50 сом болгон болсо 25 сомун алып кетет. 25 сом калат. 5 сомдон таркатып коюңуз, же 10 сомдон экөө көрүп кылсаңыз, маршруткага жол кире болот. Мына ошон, сөзсүз ал жака барып беришиңиз шарт эмес. Муфтият көрсөңүз, муфтият дагы эле ошолор. Медреселерге берет, окуучуларга берет, алар дагы жетимдерге таркатат. Болбосо ачык эле сураң, болуптур, силерге берет, силер каяка бересиңер депчи. Кедейлерге, ошон мен берсем болбойбу? Биз өзүнүн айылдага берели. Түшүндүңүзбү? Ооба, алар келет дагы садакаңызда жок болуп калса, сизден шекшинет да ушулар алып койгон окшойт. Элди башка жака буруп бериптир депчи. Акыйкатты барыбыр айтышыбыз керек. Иншалла мен мана уламалар кеңешиге тапшырдым. Эгерде Аллах таала мүмкүнчүлүк өтүп кала турган болсом, ушул нерсени сөзсүз козгойбуз. Ушул нерсени ал кедейдин акысын кедейге бериш керек. Аны менен мечитти оңдогонго, аны менен мечитке казан аяк алып койгонго уруксат жок. Ал кедейдин акысы. Кыйынсыңбы? Өзүң элден чогултуп аласыңбы? Өзүң жандан аласыңбы? Байларга барып аласыңбы? Ошолар алсын. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Менин суроом төмөндөгүдөй. Мен 5 убакыт намаз окуйм, анан хиджаб кием десем, апамдар макул болбойт. Эмне кылсам болот? Дуа кылыңыз. Жана айтып өттүк, дагы кайталаштын кажети жок деп ишенемин, ойлоймун. Ошондуктан не кылыңыз? Көрүп окуңуз.
Мазардың алдында дуа кылса болбойт. Сиз жайнамазды салыңдагын кыблага карап дуа кылыңыз. Жер бети биз үчүн мечит кылып берилген. Или бой таза жерге барыңда мазарга барып такалбай. Чөнтү мазарга дуа кылсаңыз бул ширк болот, күнөө болот. Мазардан алысыраак болуңуз урматтуу тууган. Эртең сиз коюлгандан кийин сиздин үстүңүзгө да барып бирип сураса кандай көрөсүз? Кандай жакшы көрөсүз? Сен эмне ушундай кудай болуп калдың, ушундай бергич болуп калдың деп сизди урат ошол жерденчи. Ошондон алады дагы кыйнабаңыз. Мазар кабырда жаткандар да кыйнабаңыз. Боптурбу? Шабан айынын 15-inde күндүзү орозо тутуп, түнү ибадат кылса болобу? Өтө сонун болот. Ар бир эле кечеде. Албетте бул кечеде дагы урматтуу тууган, ошентсеңиз сооп болот, ибадат болот. Кана ар бир адам күндүз орозо камап, түнү менен ибадат кыла турган болсо, ушуга жете албай кыйналып келе жатпайбызбы? Ассаламу алейкум. Сүмөлөк кылса болобу? Сүмөлөк kitapte okusa bolu, sümölök kitapte okusa bolu. Albatta al ır жазган kitaplar толтура, sümölöктүн өзүндө айып жок. Азык кылып жей берин, кадимки деле тамак. Пулав кылса болобу дегенде эле сөз да. Аталак кылса болобу. Болот урматтуу. Sümölöктүн өзүндө эч кандай айып жок. Кадимки деле тамак азыр кылып жей берин. Именно 21-ге такап Ноорус күнү кыланан бардыгын чакылып, ошол жерден тилегинди айтышлык, ошонан тыюу салынат. Андай болбойт. Ассаламу алейкум. Сыйкыр барбы? Сыйкыр бар. Сыйкыр бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды сыйкырлап коюшкан. Биздин мусулмандардын досуга караганда душманыбыз көбүрөөк урматтуу турган. Ошондуктан Каабул Ахбар разияллаху анху бул өзү еврейлерден болгон, улут еврей, ислам динин кабыл кылган, еврейлердин эң аалымы болгон урматтуу турган. İslam dinini kabul kılgan, oşol aytkan, eğer de men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini okup özüme dem salıp жүрбөгөндө, evreler meni eşek kılıp minip almak degen da. Oşondan sыйкыр бар нерсе. Albatta kılgan adamlar kıyamet günü özleri жооп беришет. Siz özünüz beken bolуңуз, эртең менен кечинде Peygamberimizin zikirlerini okup dem salıp жүрүңүz. Sыйкыр бар нерсе, Allah бардыгыбызды сактаган болсун. Assalamu alaikum ustaz. Menin kızım 8 yaşta, kança yaştan başlap joluk saldırışım gerek. 8 yaşta bolatan bolsa uca salınsın, үйрөнсүн. 9 yaşta uca balagатка жетти. 9 yaştan farz болот. Азыртан үйрөтө баштаңыз. Балким biraz кечигип баратасыз, менин оюм боюнчачы. Азыртан баштаңыз. Жолдошум балама прививка алдырба дегенде мен укпай алдыргам, ошол бойдон жолдошума айта албай жүрөм, эмне кылсам болот? Кечирим сураңыз. Балаңызга кыянат кылыпсыз, жолдошуңузга кыянат кылыпсыз, урматтуу тууган. Албетте күйөөңүз ушул нерседе күйөөңүзгө баш ийесиз. Алдырба дедиби, алдырба. Врачтар коркута берген болсо күйөөңүздүн өзүнө ээрчитип барыңыз. Мына мен коркутуп атат депчи. Анан күйөөңүз ошол жерде мен алдырбайм, мен өзүм укугум деп туруп, анан эмне кылсын, отказной жазып берсин. Жок, алдырабыз деп турган болсо күйөөңүздү ээрчитип барыңыз. Макулбу? Анан кечирим сурап коюңуз. Ассаламу алейкум устаз, ушул мечитте кызмат кылып өтүп кеткен Жафар Хажы атабыз 63 жашында Рабиул Аввал айынын 12-синде дүйшөмбү күнү дүйнөдөн кайткан. Дуа кылып коюңуз. Пайгамбарыбыздын шафааты, Аллахтын ыраазычылыгын alsın. Allah sizden razı olsun. Amin. Allah subhanahu taala Jafar Hacı akabızın kabrini nurlu, ekini baktulu insanlar kılsın. Altında kalan uğur kızlarını alim, qari, jakşıdan kem kılbagan, jamanlara ten kılbagan insanlardan kılsın. Amin. 15 yılı medrese bolup işledi. Uşul meçitte mundan kiyin da baldar kızlar medresesi boluşuna dua kılıp koyunuzlar dedi. Amin. Allah hasonata kayradan işlerine ilgilik medresenin açılışına hizmet kılanlarga Allah hasonata özü güç kuvvet bergen bolsun. Albatta medrese bar yer öte jakşı nerse Allah'tan nuru düşüp turat, Allah'ın rahmeti düşüp turat. Antkeni medrese bolgan uçurda medrese degen söz urmat tuğan bu zdaniyanın atı emas. Medrese bul kuruluşun atı emas. Medrese ustaz menen şakirtin ortasında bolup atkan sabakta aytılат. Ошондон бул сабак болуп турса, Кур'ан окулат, хадис окулат, ал жерде периште болот, Аллахтын рахматы жаап турат. Ошондуктан ар бирибиз не кылайлы, окуган аракетин кылайлы. Аллах Таала Сулайман алейхиссаламга 3 нерсени сунуш кылды. Сулайман пайгамбарга. Кааласаң илимди ал. Эң илимди сен болосуң. Жок, мен молда болгум келбейт. Анда молда болгум келбесе, анда байлыкты ал. Эң бай сен болосуң. Жок, чорунду алып келип коркутат, налог салат, өлтүрүп кетет. Андай болсо падышалыкты ал.
Бардығын сен башқарасың. Жин барбы, құмырсқа барбы, су, таш барбы, бардығын сен башқарасың. Үчөөнүн бирөөсүн ал деди да. Эми Алла сизге ушуну сунуштаса, кайсысын алат элеңиз? Каласаң илимди ал, каласаң байлыкты ал, каласа падышалыкты ал. Кайсысын алат элеңиз? Ошол эле сиздин деңгээлиңиз да. Бирөө айтам, илим баласы илимди аласың. Алып атасыңбы? Устазга келип атасың сабакка? Жок, кол тийбей диш башталып калды. Ачык эле айтпайсыңбы? 5-7 деп элечи. Чоң ассамблея деп элечи. Оозуң толтуруп эле. Бирөө калса бир аксакал айтат, мен үчөөнү тең алмакмын дейт. Сугаланбаң аксакал деди. Бирөөсүн ал деп атат. Сулайман алейхисалам карап туруп не деди? Мен илимди алайын деп илимди алды эле, Алла Таала байлык менен падышалыкты өзү эле берип койду да. Неге? Илими жок, байлык менен падышалык инсанга бактылуулук алып келбейт. Илими жок, байлык менен падышалык инсанды сый урмат кылбайт. Илими жок, байлык менен падышалык инсанды бул дүйнөдө кор кылат деди да. Кандайча таң калбай эле кой. Biz Kırgızga taң kalıştı emez. Bir emez, iki padişahın kuvu verdin ko. İki padişahın tuğulan жерге келе албай жүрөт ko. Kayaktan bu Kırgızstan жүрбөй, өзүң бара берди. Неге акчасы жок bunun? Акчасын ала албай жүрөбү. Байларды кече карантинде көрдүк, өлүп калды эле, не болду? Өзүгө самолет келди, бирок самолетке жетпей өлүп калды го. Ыйладыңызбы, аза күттүңүзбү? Комментарийга жазып едиңиз го, 119 ушунча өлүп калды. Эми караң, байлыгы дагы жок эле, падышалыгы дагы жок эле, чөбагажы устазы өлүп калды. Не болдуңуз? Адамдар карантинге карабай барды го. Барба өлөсүң, сен өлгөнгө таярмын деп барды го. Ана урматтуу тууган. Ошондон балдарыбызды, кыздарыбызды бардыгыбыз не кылайлы? Окутайлы. Макулбу? Булар эмне экен? Окуганга болбой тургандар экен. Кошум кайталанган суроолор экен. Кайталанган суроолор. Баракелде, машалла, вакытыбыз болуп калдыбы? Машалла. 11-ден 25 өттүр. Суроолоруңуздар болсо дагы бериңиздер. Кайталанган суроолор бул жерде алынды. Ошондон мен суроом окулбай калды го деп таарынбаңыз. Макулбу? Кимиңер аласыңарбы? У киши менен келгендер барбы? Алып алыңар. Документ. Суроолорду алып алыңыз. Ооба. Жак алып алсаңыз, мына ошондой урматтуу эжелер, жеңелер, машалла, бардыгыбыз илимге кыздарыбызды окутайлы. Балдарыбыз өзү окуйлу. Эркектер, аксакалдар бардыгыбыз окуйлу. Тил катпайт. Макулбу? Тил катпайт. Тил катышы мүмкүн өлгөндө. Эгер чындап эле тил катса, мына кишини сөккөндөн катыш керек эле да. Ушу кишини сөкөдбай, энең дурайын, энең кандайда таксыр, азыр тилимге, энең утуй ята карыганда тилим катып калды десеңиз ишенет элек да. Эми келип Кур'ан жаттагандан тилиңиз катып калабы? Келип дуа окугандан тилиңиз катып калабы? Урматтуу туугандар, тил эч качан катпайт. Ошондон бардыгыбыз не кылайлы? Балдарыбызды окутайлы, өзүбүз окуйлу, Кудайга шүгүр менакта эжелерибиз, апаларыбыз даяр турат, Аллахтын жолуга чыгайлы. Макулбу? Аллахтын жолуга чыгайлы. Бүгүнкү күнү эң сиз биздерге мүмкүнчүлүк берип аткан ушул дават берилип атат. Даваттын жолуга чыгайлы. Даватка эркектер чыгайлы, аялдар чыгайлы. Аялдар чыкканда гана өзүнүн ханыша экендигин билет. Даватка 3 күнгө мастуратка чыкканда гана өзүнүн королева экендигин билет да. Огочен билбейт. Мына араңыздарда чыккандар бар, айтып берсин. 3 күн королева болуп келет да, бизде мактатын да, өмүр бою жашоо ошондой улансын, урматтуу тууган. Өмүр бою 3 күн даватка чыкканда не кылат аялдар? Продуктаны кагазга эле жазып берип коет да. Картошка, пияз, торт, мороженое. Эркектер да отуруп не кыласың? Мороженое деп турган, алып келебиз да. Алып келет да, урматтуу тууган. Жашооңуз ушундай болуш керек да. Үйдө эмне жок, кагазга эле жазып берип коюң. Эркек каяктан табып келсе, ошондон табып келсин. Ошондуктан шарият боюнча аялдын бейишке кириши өтө жеңил да. Эркектики өлүм эле. Өлүм да эркектикичи. Караңыз, урматтуу тууган. Шариатка кирбей туруп акылга салганда, нике кыйлып жаткан учурда эң биринчи имам кимден сураш керек? Акылга салганда. Эркектен сураш керек да. Итпай аласыңбы? Урбайсыңбы? Теппейсиңби? Сөкпейсиңби? Жакшы карайсыңбы? Сага ишенсе болобу депчи. Ооба, мен эркекмин, алынам десе, эми боткогулдан сураш керек эди да. Боткогул тие бересиңби? Жакшы болот экен депчи. Майли десе, анан нике кылыш керек эди да. Бирок бүгүнкү күнү шарият боюнча биринчи кыздан суралып атат. Нафсыңды тапшырдыңбы? Тапшырдым. Күбөлөр уктуңарбы депчи. Уктук. Эми эркектен кабыл кылдыңбы депчи. Кабыл кылдым деген сөз өлдүң деген сөз. Өмүр бою ошонун кийим кечегине, тамак ашыны сиз алып келесиз. Сиз карайсыз ошону, урматтуу тууган. Макулбу? Бүгүнкү күнү чынын айтканда эркектерден намыс кетти. Аялдардан уят кетти. Эркектер намысыңызды сактап калыңыз. Макул?
Ya Allah. Assalamu alaikum ustaz. Sizdi alıp kelgen Sirajidin üy bülösünü dua kılıp koyuңuzдар. Söz ağa dua kılabыз. Azır dele keyin dele alhamdulillah Allah Taala uşu Sirajidin'den üy bülösünü eki düğüne baktılık versin. Sirajiddin degen dindin çırağı degen söz hürmet doğan. Allah hasonatıyla çının dele bu adamda dindin çırağı kılsın. Makul ba? Oşantan hurmatlı tuğandar bardığız ne kılaylı? Bardığız japatırmak. Ata babamızdan kalgan söz var. Ayıl başka tilek bir, barmak başka bilek bir. Ayılığız başka bolsun, biroq tilegimiz bir bolsun. Barmağımız başka bolsun, biroq bilek bir bolsun. Makul bu. Bardığız ortada ıntımakta, mahavatты saqtaydan, tınçlık saqtap turup, bar mı bar, bu жоқ. Kes aytkanda үйрөнүңүз hurmatly tuğan. Pakta koyup жүрүп ушул жерге жеттик. Pakta koyup жүрүp ушул жерге жеттик. Qarang, Abu Bakr raziyallahu anhu halife oldu, zaman tıp tınç öttü. Umar raziyallahu anhu halife oldu, zaman tıp tınç öttü. Osman raziyallahu anhu halife oldu, fitne başlandı. Ali raziyallahu anhu halife oldu, sahavalar menen sahavalar uruş, janjal, soğuş ketti de. Birösü kelip turup aytты. Abu Bakr menen Umar tıp tınç sonun başkardı. Selerge ne olgan? Selen zamanыңарга келип эле ушундай кызык жаңжал болуп атат. Дегенде Али, Усман разияллаху анхумалар айткан, Абу Бакр менен Умардын заманасы тып-тынч болду, анткени анын аркасында мына биз турганбыз деди. Азыр уруш, фитне, жаңжал, мусулман менен мусулман урушуп атат, анткени биздин аркабызда мына силер турасыңар деди да. Мына силер турасыңар ошон үчүн. Абу Бакр менен Умардын заманасы тып-тынч болду. Неге Али, Усман акыйкатта айтып турган. Не болуп атат? Эл өлүп атат, кыйналып атат. Не болуп атат? Эчкиси жоголуп кетиптир. Ошонтан Умар разияллаху чыгып эчки издеп жүрбөйбү көчөдө? Сиз халифасыз отуруп бериң, мына биз издейбиз. Отур, сен отур. Кыямат күнү Алла менен сурайт, сенен сурабайт деди. Ошо Мисирде туруп, Сирияда туруп, эгер бир ат жыгылып буту сынган болсо, ошого мен жооп берем. Жолду оңдоп койбогондугум үчүн деди да. Усман менен алга келгенде калса, соонун нока түптүз күлүп өтүп кетесиң. Бир да чукур көрбөйсүң деди да. Онча, мен жел чекесин ондагы толтуруп коесуң. Болду, сиз отура бериң деди да. Патхалиндер көбөйдү. Анан мышыкты дагы жарга такай берсең, арыстан боло калат экен да. Баканы дагы дебелесең, вакыт деген доош чыгат экен да. Ахыр анан ел көтөрүп чыгып туруп, ошол нерсеге алып келди да, урматтуу тууган. Ошондуктан ар бирөөбүз акыйкатта ката. Не болуп атат? Болбой атат эле. Башың алып коем, келлемди алсаң деле жок ошол. Болбой атат да. Болдуробуз мына 2 күн, 3 күн деп туруп эле кача бербей, болбогонду. Келгиле, бардыгыбыз биригейли. Макулбу? Бардыгыбыз биригейли. Болуп атабы, машалла, акыйкатта айтсаңыз, андан кийин урматтуу тууган алдыга чыга алабыз. Пакта кое бер, шаты койбо, үстүгө чыккандан кийин шатын алып койсоңуз, эми түшүп көр да эми. Эми түшүп көр урматтуу тууган. Ошондуктан, машалла, имамдардын бекем болушуна мына сиздер коом, сиздер. Имамга келип ачык айтың, жаман көрөт да, анан жаман көрүнбөйүн дедим да, анан өзү билип туруп ушундай кылса мен каяка барат дем. Каяка барат, ошонун аркасынан барасың да. Ошондуктан акыйкаттай айтсак, урматтуу тууган, бардыгыбызга ийгилик, дин келет. Алла Таала бактылыкты динге койгон. Алланын жолуга чыгайлы бардыгыбыз. Макулбу? Bir айылда, я Алла, бардыгыбыз динге келбесек, бардык тарабынан кыйнала беребиз. Өзгөчө мына бидат жагынан. Себеби бизге ата бабабыз ушинтип дуа берип коюптур да. Базар Коргондон 72ге кирген аксакал барды. Бишкекке. Бактияр деген сенсиң, ооба менмин. Мага дуа жазып берчи депчи. Кыргызча, макул да, анан бир тетрадь кагазга жазып берди. Мунун жаттаган каякта калат бул? Тетрадь алып келин, анан жазам. Каяктан табам? Каяктан тапсаң, чөктөн табам. Тетрадь алып келсең жазып берем. Болсо, макул да, анан чыгып бир тетрадь алып келди. Анан жазып берем. Не болду десем, айылда эң аксакал ошол калыптыр да, айыл боюнча. Бир эле дуаны кыла берип уялып калдым дейт. Не дуа кылат десең, Куда жаштарга инсап бер, карыларга иман бер, тапканыңар тойго берсин, ойноп күлүп жүрө бергиле деген дуа экен да. Бирок тойго кетип атам, той кылайын дедим десе эле ушул дуа экен. Москвага кетип атам десе деле ушул дуа экен. Уулдуу болдум десе деле ушул дуа экен. Кыздуу болдум десе деле ушул дуа экен. Акыры бир горячий келип айттыр да. Дамала, мындан башка дуа куруп калганбы дептир да. Ошон уялганымдан келдим. Жакшы келипсиз дедим. Уялуу бул өзү имандан.
Билбеген нерсени билбейм деп айтышлык өз илимдүүлүк да, урматтуу тууган. Билбесе деле анан помоюм деп помоюң бияка аралаштырбай. Мындай болсо керек дебей, урматтуу тууган. Макул. Анан не кылат? Ал дуа кылганда. Мен бул нерсени дуа деп эсептебейм. Худа жаштарга инсап бер, карыларга иман бер. Ушул дуабы? Мен муну өзүм оюмда, мен муну дуа деп эсептебейм. Муну мен каргыш деп эсептейм. Неге? Худа жаштарга инсап бер. Неге? Карыларга иман кереги жокпу? Жаштарга иман кереги жокпу? Жүрөм келсе, жок, атам кетти. Инсап бер отурат да бул келбей, Имам Малик рахматуллах алейхи айткан, намаз окулуп жаткан учурда аркадан жаш балдардын үнү угулуп турбаса, бул коомдун келечеги коркунучтуу деген, урматтуу тууган. Жаштар неменен чоңоюп атат, каякта чоңоюп атат, эмне болуп тарбиялалып атат? Бул коомдун келечеги коркунучтуу. Ошондон жаштарга дагы иман керек. Мунаббихат деген китепте эскертүү, ошондо жазган, эки нерсе бар, өтө жакшы нерсе. Эки нерсе бар, андан дагы жакшыраак. Эки нерсе бар, өтө жаман нерсе. Эки нерсе бар, андан дагы жаманыраак. Биринчиси, жаштардын динге келиштиги өтө жакшы нерсе да. Ал эми карыган аксакалдын динге келиштиги андан дагы жакшыраак. Карысы бардын ырысы бар. Аллах Таала айткан, кайсыл инсан чачы менен сакалы агарса ислам динде, ал менден сураса бербей коюшка уялам деген де. Аксакалдардын дуасы кабыл булар. Урматтап сыйлап калыш керек. Экинчиси, кедейдин берешен болуштугу өтө жакшы нерсе. Ал эми байлардын берешен болуштугу андан дагы жакшыраак. Бай болсо мындай мечиттери сонун болуп, шарты менен болот. Ушул нерсени айтат. Эки нерсе бар, өтө жаман нерсе, эки нерсе бар, андан дагы жаманыраак. Жаштардын бузулуштугу өтө жаман нерсе. Жаштайдан кыздарга барып, компьютерге барып, денесин сатып, өтө жаман нерсе. Ал эми карыган аксакалдын бузулуштугу андан дагы жаманыраак да. Ана кимдин келини деген болсо, өзүм карагым менен жүрөк жок, урматтуу, жүрөгүң жаш болбойт эч качан. Өтө жаман нерсе. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ыйлап атканда Умар разияллаху галибизге ошо келип сураган, Алланын элчиси, не болду сизге? Дегенде Умар разияллаху азыр мага Жабраил периште келип кетти дейт. Не деп? Аллах субхана таала ислам динде чачы менен сакалы агарган адамга азап бериштен уялам дептир. Ушул ислам динде чачы менен сакалга агарган адам күнөө кылгандан эмне үчүн уялбайт? Мен ошого ыйлап отурам деди да, урматтуу тууган. Ошондон бул өтө жаман нерсе. Ошондон бизге дуа берсин, жаштарга дагы иман келсин. Анан жаштарда инсап берип келбей жүрүп карыгандан кийин оозуңда бир бүдү тишиң жок, жакыларга ишиң жок, эми мачитке келесиң байлар жок. Барбашак болбойт эми деп коюп. Жок, баардыгы динге келсин деп. Анан тапканың тойго буйрусун. Аяланып кетейин. Той кылып эле жүрө бересизби? Качан ажылыкка буйрат? Качан умрага буйрат? Качан зекетке буйрат? Качан мечитке буйрат? Качан жетимге буйрат? Качан жолго буйрат? Качан таза сууга буйрат? Той кылып эле дүйнөдөн өтүп кетебиз, урматтуу тууган. Ошондуктан жакшы нерсе эмес бул. Караң, ысырафтан сактаныңыз. Кафыр, динсиз, дини жок, кафыр. Бай, миллионер, той кылды, үйлөндү, той кылды, 20 адам чакырды, бир кой сойду, той бүттү. Машалла. Болду, медовый месяц. Асал айыны ыссы көлгө келип атат да. Келип ошол жерде келинчеги менен жүрүп, жакшы жер экен депчи. Эми караң, мусулман, кедей үйлөнүп атат, той кылып атат. 500 адам чакырылды. 200 та тоок, гирил. 20 та кой союлду. Той бүттү, медовый месяц кага кетти? Медовый месяц Москвага кетип атат да. Аял менен алып кетип атат. Аялга кызган күндүз иштетет, өзү түндө иштейт. Эми бул экөөгө ким иштейт? Айла жок, ажырашып атат. Ошондон не кылайлы? Тойлорубузду дагы, амалдарыбызды дагы, ысырафтарды азайтайлы, бардыгыбыз өзүбүз биригейли. Бисмиллахиррахманиррахим. Даватка чыгам деп жаздырып койгон элем, турмушка чыга электе. Азыр жолдошум даватка чыгып келели 3 күнгө десем көнбөй жатат. Эмне кылсам болот? Дуа кылыңыз, жаздырып койгон болсоңуз, машалла, күйөөңүзгө кайра-кайра айтыңыз, кызмат кылыңыз, массаж кылып бериңиз, ушалап бериңиз, кайра-кайра айта берсеңиз, иншалла, накмын деп дуа кыла берсеңиз, чыгып келесиз, Кудай буйрса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, барыңыздарды жума күнүңүздөр маарек болсун. Амин. Аллах дубаларыбызды кабыл кылган болсун. Амин. Устаз, барыңыздардан дуаңыздар менен
не деді, маға салих перзент берсін, дуа қылып қойыңыз. Әмин. Аллах Тағала алим қары салих перзенттерді берген болсын. Ассаламу алейкум ұстаз. 3 айлық баланы докторлар бала болбойды деп түшірішті. Күнөсі болбойбы же күнөбі? Күнө. Я Алла, күнө. Сізге дағы күнө, врачтарға дағы күнө. Мақұл ба? Мен өз жашауымда азыр 3 баланы білем. Бірөөсі мен өзім досым. Классташым бірге оқығанмын. Аялы бойында бар екенде ауырып қалыптыр. Врачтарға барса, балаң ошол қысқасы майып болып қалады, палаж болып қалады, орықшан болып қалады, алдырып сал дептір. Ана мен шақырды. Ал учурда мен студентпін. Айттым, алдырба. Пайғамбарымыз айтқан, шала төрөлген бала болса дағы көбейгілі деген. Мен қиямат күні үмметімнің көптігіменен сыймықтанам деген. Оны кім қарайды десең, маңа бер, мана мен қараймын. Майып болса да қалба, мен қараймын. Онан ойланып отырып, айылдан енесін шақырды, Айшенебіз. Айшенебіз шақырды. Алдағы түшкілекке түсіп қалған қант еткенбіз. Айттым, Айшенебіз қандай төресің, қандай болса дағы төресің. Жоқ, біз бақпайбыз, өмір бойы шыны қарап өтемізсеңіз, анда маңа беріңіздер, мен қараймын, мінекей. Егер аушын айттым, алдырып қойсаңыз, мен аламға жария қылып берем айтпаймын. Телевизорға шыққаннан ошо баласын өлтіріп қойды, врачты жалдап жүріп өлтірді деп айтам. Алдырмаңыз, мақұлымды алдырбайбыз деп төреді, жақшына қыз төреді де. Азы қызы бойға жетейін деп қалды, соның қыз төреді. Бишкекте машина базарын жанында мешіт бар. Ошо жердин азанчысы Билал деген, алдағы өзім досым болады. Ал телефон çalып қалды, 5 балам бар, анан 6-сы бойында. Ошоны врачтар алдырып ташта, болбосо майып төрөлүп қалады, ондай деп атат. Аз эме аяшыңа көз ызычуу жаңжал топалап не кылабыз деп. Врач айта берет, алдырба. Чала төрөсө, майып төрөсө сенин балаң ол. Анан көрө ана 5-өөнү өлтүрүп ташады. Неге дейт? Бир күн болсо эми күн көрүп калды де алар. Ана күн көрө электи неге өлтүрөсүң сен? Ошого врач жалдап атасың, баламды өлтүрүп берди деп. Алдырба. Мақұл деп алдырбады, азыр ең дәділ баласы ошол да. Бардығыны чоғылтып келіп тәлімге отыра тұрған ошол да. Айтып қояды, мына сіздің балаңыз да, мына ал депші. Чүт, шу Айшадан болғанда чүт кете берейін дедіңіз деп. Андан кейінгісі азыр Қазақстанда жашап атат, 3-сі. Албетте анын себептері өтө көп болды. Екінші аял алған, күндөші мененші. Алдағанан бойда болғанда врач орып, анан күндөші дағы алдырып ташады, беков алдырыш керек, бояқ болғанда, анан ағадағы үшілі сөзді қайталадым. Алдағы төрелді, соның қыз төрелді да. Мұндайлар толтыра урматы туған. Ошонтан бұл сабақ болсын қалғандарға дағы. Мақұл ба? Майып болып қалаткен десе алдырып ташай бербей. Қараң, бізден азыр біз оңолып отырып, пайғамбардың заманысындағы динсіздердің бузулуп жеткен чеге еми жетіп отабыз да. Азыр оңолып жетіп отабыз біз. Аладың бузулуп жеткен чегіне еми жетіп отабыз да. Қандайча? Ал учурда бардығыз білеміз. Қыздарын тирүүлөй көмөтеле. Кимдер? Еркектер көмөтеле. Аялдар байкуш ыйлап кала берет, карышылык кыла албайт эле. Кылса дагы күчү жетпейт эле. Ыйлаган бойдон эле кала берет эле да. Азыр эми карасаң не кылат? Баласы дагы, кызы дагы ойлонбой туруп бойдан алдырып атат. Кимдер? Аялдар да. Еркектер ойлонбой эле келет абыз, аны бойдан алдырып тур да деп коелечи. Неге? Ошо заманда алар көзү көрүп турган, билинген эмес да. Biz özüz közüz körüp turap bilinmey жатат да, урматтуу тууган. Канчасы өзүнүн баласын өлтүрүп аткандыгы. Ошондон тооба кылайлы, кечирим сурайлы. Урматтуу тууган, биз акыйкатты айтыш үчүн ушундай атабыз. Айыт күнү да, курбан айыт, орозо айыт күнү келип алып сен Куран окуба деп айтып атабыз. Неге? Бизде айыттыкты көбүнчө өлгөн жерлер кылат да, туурабы? Айыттыгы бар деп барабыздан Куран окуп, атаң канчага чыкты эле дейсиң да. Азыр тири болгондо 70ке чыкмак экен, байкуш жакшы киши эле деп айыгып бараткан жарасын тырмайсың да, туурабы? Айыт, ал үй бүлө дагы майрамдасын, ала дагы айыттасын. Караңыз, азыр туулган күнүңүз болуп атканда бирөө келип ке Куран окуп коеюн десе не дейсиз? Туулган күнүңүз болуп бардыгы турса ке Куран окуп дуа кылып коелу. Атаң тири болгондо 70ке чыкмак десе не дейсиз, урматтуу тууган? Акыбалыңыз кандай болот? Анан эми именно орозо айтта, курбан айтта, майрамда айын десе келип туруп айыккан жарасын айык не кыласың, тырмайсың го. Апаң болгондо, сенин дагы. Мен апам менен тең да депчи. Мен апам өлбөдү же, сен өлүп кал дегендей кылбай, ончукпай барып майрамдай майрамдаш керек. Майрам эмес урматтуу тууган, ал жерге барбаш керек, ошон үчүн айтып атам.
Аны барып алып не кылат? Ошондон туура түшүнөлү дагы бирибизге туура түшүндүрүп менен биргеликте амал кылайлы иншалла бардыгыбыз. Дуа кыласызбы дамла? İlahi amin. Ya Rabbi, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандарды калган адамдардын ислам динине киришине себепчи кылгын. Эч качан ислам дининен чыгып кетишине себепчи кылбагын. Ya Allah'ım алсызбыз, күчсүзбүз, муктажбыз, күнөөкөрбүз. Ya Allah'ım өзүң кечиргин. Ya Allah'ım күнөөкөрүм менмин. Keçirim diledin, keçirimdisi sensin. Ayıptıladın, ayıptısı menmin. Tazaladın, en bir tazası sensin. Ya Allah'ım, barıdık Müslümanları din menetine kabul kılgın. Ağır ve özün künyelerinizi keçirgin. Ötüp etken atalarımız, enelerimiz, bir tuğanlarının bardığını ya Allah'ım kabırlarını nurlu kılgın. Ya Allah'ım, tiri jürgönlerin imanlarına güç kuvvet bergin. Ya Allah'ım, ağır ve onu hakikat dep bilip, oşağa amal kılışka özün jardan bergin. Batıldı, batıl dep bilip, oşadan alış boluşka Allah'ın jardan bergin. Ya Allah'ım, el emnedeyt degen orudan özün kutkargın. Ya Allah'ım ağır bir özge ya Allah'ım alganında dağın imanımız menen algın, esep kitep defterimizni oң tarafdan berişini Allah'ın nasip kılgın. Akıl kıyamata peygamberin şafaatini nasip kılıp, cennattan orun berip, oşanen birgelikte özüңdün yüzüңdü görüştü Allah'ın nasip kılgın. Rabbena atina fid dünya hasena ve fil ahiret hasena ve qina azabennar bi rahmetika.